Салам кичинекей угарман. Бүгүнкү жомок сага дагы жагат деп ойлойм. Бүгүнкү жомогубуздун аты Алтын чач менен 3 аюу. Токойдун четиндеги кооз үйлөрдүн биринде Алтын чач деген чачтары күн нурундай жалтыраган кичинекей кыз жашаптыр. Алтын чач күнүгө короосуна чыгып, гүл терип, козуларына чөп берип, улактарын кубалап ойногонду жакшы көрчү экен. Бир күнү короодогу көпөлөктөрдү кубалап жүрүп, короодон чыгып, үйүнөн алыстап токойдун ичине кирип кеткенин байкабай калыптыр. Тегерегин карап, үйүнө барчу жолду издеп баштайт экен. Кечке секирип журкап жүргөнгө ачка болуп, курсагы дагы ачканын байкайт. Ошол учурда жакын эле жерде сонун тамактын жыты келип баштайт. Тамактын жытын ээрчип, токойдун ортосундагы эшиги кызыл түскө боелгон жыгач үйгө келет. Бул үйдө кимдер жашайт болду экен? Балким алар даамдуу тамагын мени менен бөлүшөттүр, деп эшикти тыкылдатса, эч ким жооп бербейт. Бир аз күтүп, анан эшикти түртсө эле ачылып кетет. Үйдүн ичи кооз, жыйналган, көзгө жагымдуу эмеректер коюлган экен. Тааныбаган кишилердин үйүнө кирбеш керектигин билсе дагы, Алтын чач үйдүн ичине кирип барат. Жанагы даамдуу жыт үстөлдүн үстүндө жаңы эле 3 кесеге куюлуп, бууланып турган тамактардан келип жатыптыр. Биринчи кесе чоң, экинчиси орточо, анан үчүнчүсү кичинекей кесе экен. Алтын чач апасынын сурабай бирөөнүн оокатына тийбе деген сөзүн эстесе дагы, ачка болгондуктан чоң кеседеги тамактан бир кашык жеп көрөт. Бул тамак аябай ысык экен деп ичпей коет. Алтын чач андан кийин орточо кесеге куюлган тамактан бир кашык жеп көрөт. Бул тамак эбак эле муздап калыптыр деп жебей коет. Андан кийин Алтын чач эң кичинекей кеседеги тамактан бир кашык жеп көрүп, бул тамак эң сонун экен деп баарын жеп түгөтүп салат. Алтын чачтын курсагы тойгондон кийин үйүнө кетердин алдында бир аз эс алайын деп ары жакта тизилип турган жыгач отургучтарды көрөт. Биринчи отургуч аябай чоң, экинчи отургуч орточо, үчүнчү отургуч болсо эң кичинекей экен. Алтын чач чоң отургучка чыгып отуруп көрүп, бул аябай чоң анан бийик экен деп кайра жерге түшөт. Андан кийин орточо отургучка чыгып көрүп, бул отургуч аябай эле жумшак экен деп кайра түшөт. Анан үчүнчү отургучту көрүп, ушул мага чак экен деп ага отурат. Бирок Алтын чач оор болуп, алдындагы кичинекей отургуч кыйчылдап туруп сынып калат. Баары бир жаман отургуч болчу деп Алтын чач кайра үйдө турат. Анан барбашы керек экенин билсе дагы, экинчи кабатта эмне бар болду экен деп тепкич менен өйдө чыгып барат. Экинчи кабаттагы бөлмөнүн ичинде 3 керебет бар экен. Биринчиси чоң керебет, экинчиси орточо керебет, үчүнчүсү кичинекей керебет экен. Ошондо чарчап калган Алтын чач чоң керебетке жатып көрүп, бул аябай катуу, анан төшөктүн ичинде дөмпөктөр бар экен деп кайра туруп кетет. Андан кийин Алтын чач орточо керебетке жатып көрүп, бул керебет аябай жумшак, анан кыйчылдаак экен деп кайра турат. Андан кийин Алтын чач кичинекей керебетке жатып көрүп, бул керебет баарынан сонун экен, кичине эс алып турайын деп жатып уктап калат экен. Эгерде бир үйдө даяр тамак, даяр отургучтар, даяр керебеттер болсо, демек ал үйдө бирөө жашайт деген белги экенин Алтын чач унутуп калган окшойт. Анткени ал үйдө чоң ата аюу, орточо апа аюу жана кичинекей аюу бала мамалак жашачу. Бул 3 аюу эртең менен тамактарын даярдап коюп, кичине сейилдеп келели деп сыртка чыгып кетишиптир. Эртең мененки сейилдөөдөн кайра кайтып келип, үйүнүн эшиги ачык турганын көрүп, ата аюу биздин эшик эмнеге ачылып калган деп жоон үнү менен гүрүлдөй сурайт. Андан кийин үйүбүздүн ичинде башка буттун издери кимдики деп апа аюу назик, жумшак үнү менен сурайт. Андан кийин тамак ичкен үстөлдүн үстүндөгү чоң табагын карап, менин тамагымды ким жеп көргөн деп ата аюу кайра гүрүлдөйт экен. Апа аюу дагы өзүнүн табагын карап,
менин тамагымды ким жеп көргөн деп капалуу үн менен сурайт экен. Андан кийин аюу бала мамалак өзүнүн табагын карап, менин тамагымдын баарын ким жеп салган деп капалуу үн менен сурайт экен. Андан кийин ата аюу өзүнүн отургучун карап, менин ордума ким отурган, үстүндө сары чач калыптыр деп кайра жоон үн менен гүрүлдөйт экен. Анан апа аюу менин отургучума ким отурган, төшөктүн баарын жылдырып салыптыр деп ачуулуу сурайт экен. Бала мамалак болсо менин отургучума ким отуруп сындырып салган деп ыйлайт экен. Мунун баарын ким кылган деп аюулардын үй бүлөсү ачууланып экинчи кабатка чыгып барышат. Ата аюу керебетинен жерге түшүп калган төшөктү көрүп, менин керебетиме ким жаткан деп кайра жоон үнү менен гүрүлдөйт. Апа аюу болсо менин керебетиме ким жатып, жаздыктарды жалпайтып салган деп ачууланат. Бала мамалак болсо менин керебетимде алтын чачтуу бирөө уктап жатат деп катуу кыйкырып жиберет экен. 3 аюу уктап жаткан алтын чачты тегеректеп, жалтыраган алтын түстүү чачын кармап көрөөрдө алтын чач көзүн ачып ойгонуп кетет. Анын карап турган 3 аюуну көрүп коркуп, керебеттен секирип туруп, тепкич менен баттан ылдый түшүп, сыртка чыгып, үйүн көздөй чуркап кетет. Ошондон кийин алтын чач аюулардын үйүнө кайра такыр кайрылып келбептир. Аюулар болсо эмне болгонун түшүнбөй калып калышыптыр. Бүгүнкү жомоктун кайсы жери жакты, атаңа же апаңа кайра айтып бер. Кайрадан жолукканча жакшы тур кичинекей бөбөк.